Саламатсыңар балдар. 23 апрель 9 класстың кыргыз адабият сабагы. Бүгүнкү өтүлүүчү тема Кызыл Сыра повестиндеги пейзаждык сүрөттөөлөрдүн каармандардын образын ачуудагы ролу. Сабактын максаты каармандардын образын ачуудагы пейзаждык сүрөттөөнүн касиети тууралуу биле аласыңар. Балдар, эсиңердеби? Биз кыргыз тилинен пейзаждык сүрөттөө адамдын аңдып таануусун өстүрөт дегенбиз. Эстедиңерби? Анда эмесе мына ошол сүрөттөө түрү чыгармалардагы каармандардын образын ачып берүүгө чоң өбөлгө түзөт. Анда эмесе азыркы өзүмдөн биз силерге кандай өбөлгө түзө турганын айтып берели. Кыз баланын кылгырган көзүнүн кычыгына катылган жаш мончокторун, ылаа кирпик илмешин бир караганда байкап анын көкүрөгүндө көй, арман сырын чече билген жигит деп Азиздин образын бизге чагылдырып берет. Ооба, эгер Азимди жөн гана сезимтал деп гана сүрөттөп койсо, анда биз аны үстүртөдөн гана билгенге тең болмок. А бирок автор аны жогорудагы сүрөттөө аркылуу жазуучу Азимди жөн гана сезимтал эле эмес, адамдын ички жан дүйнөсүн аңдап тааный билген адам экенинен кабар берди. Көрдүңөрбү балдар? Эми дагы бир үзүндө таң аткача уктай албай обараланып жаттым. Көз алдымдан Азимдин элеси кетпей, жүрөгүмдөн тынчын алат. Төшөгүмдө тогуз толгонуп чабалактайм. Айлам кеткенинен терезеге барып, күңүрт асманды, ой белеси билинбей каралжын баскан тоолорду, алардын урчуктуу учтарын карайм. Деген Жамалдын толгонуп турган жери бар. Автордун айлана чөнүн сүрөттөө аркылуу Жамалдын ичинде бүдөмүк сезимдердин болуп жатканы тууралуу билдирип жатканын байкоого жүргүзсөк болот. Дагы бир үзүндү алсак, теребел тунжурап көшүп барат. Наркы yüздөгү карагайлуу токойдон кез менен көктүн дошу угула калат. Көл суйкайып тынч, ай толгон, ай кыймылсыз жоош булуттарга жашынган. Мына ушундай сүрөттөө Азим менен Жамалдын бийден кийин отурган жеринен сүрөттөлөт. Балдар, ушул жерде карасаңар, Азим менен отурганда анын беймарал баардыгы тынч, ойдогудай көлдүн суйкайгандыгы сүрөттөө менен анын жашоосун бүт тынчтыгын жайбаракат кабар берип турат. Чынында эле Жамал азыр бактылуу, анткени анын жанында Азим сүйгөнү бар. Дагы бир үзүндөн алсак, бийлеп жатканда эгимди көтөрө Азимди карасам, анын да эки көзү менде экен. Баягы эле сурма кой көздөр, баягы эле сыйкырдуу жылуу көз караш, андан өйдө толгон ай, сан жылдыздуу асман, аалам. Карагылачы балдар, Жамал үчүн Азим бүт аалам. Аны менен туруу бул бакыт. Сан жылдыз менен ачык асманды сүрөттөө менен Жамалдын жашоосу бейкуттугунун, бактылуулугунан кабар берип турат. Эми балдар, үйгө тапшырма. 292 беттеги 6 суроого жооп жазып, дептерибизге коебуз.